Капитал программасынын элдик экономика рубрикасы улантат. Бүгүн биз автоунаалар жөнүндө сөз кылабыз. Эмнеге Бишкек шаарында автоунаалар өтө эле көп? Бул маселеде коомдук транспорт канааттандырылык деңгээлде болбогону маанилүү себепкер болушу мүмкүн. Час пик учурларында маршруткага түшкөндө кой ага токтотуш да кыйын болот. Эгерде кирип калсаң, ал жерден каалаган жериңе жетиш үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрөсүң. Заманбап жашоодо мобилдүү болуу өтө маанилүү эмеспи? Ошол үчүн автоунаалар бул жерде өтө эле маанилүү каражат болуп келүүдө. Айнагүл көптөн бери эле автоунаа алууну эңсеп жүргөн. Сатып алууну 1 жыл мурун эле пландап койгон. Убакытты эффективдүү колдонуу үчүн автоунаа өтө маанилүү болгонун жана ошо менен бирге эле машина сатып алуу оңой болбогонун айтат. Айрыкча унаанын баасы кымбаттап жаткан шартта. Ооба, мен авторынокто барганда чындап эле эл көбөйүп, машиналар азайып калыптыр. Баалардын өсүшү да абдан байкалды сентябрь айында. Анткени биз август айында барып караган машиналар уже $300–400 сентябрь айында кымбаттаптыр. Күздүн алгачкы 2 айында авторынокто ажиотаж байкалды. Бул болсо бааларга түздөн-түз таасир берген. Кээ бир автоунаалар $1000 чейин кымбаттаган. Албетте кымбаттоонун эң башкы фактору бажы пошлиналарынын көтөрүлүшү. Повысились машины в течение 3 месяцев. Уже ажиотаж сейчас. Ажиотажа нету. 3 ай аралыгында баалар өстү. Ажиотаж азыр жок. Ал 1 ай мурун болгон. Азыр болсо тынчыды. Бир нерсени күтүп жаткандай. Кийин кандай болот эч ким билбейт. Кымбатташы мүмкүн. Ал эми азыркы учурда баалар $500.000 кымбаттады. Нормально. Кыргызбай ата Чоң Алай районунан атайын жаңы автоунаа алуу максатында Бишкек шаарына келген. Үйүндө советтик автопромдон чыккан машина бар болгону менен жаңыраак, комфортабелдүү жана экономдуу унаа алгысы келип жатканын айтат. Япониядан келген иномаркаларга кызыгып, бирок баалары жогорулап кеткенин көрүп, каалоосун чөнтөгүнө чактай албай капа. Бул машинаны 6 месяц алып экен, алдында неме анан багаждары кең. Мен өзүм Чоң Алайдан келдим, ошолордун Чоң Алай районунан. Ошо мындай балдар менен, неберелер менен салып, мындай тойлорго барганга аябай удобный машина экен, бирок акчасы кымбат болуп атат да. Канча дейт? Неме $6.800 деп атат. Анан не кылышты карап турабыз. Бажы союзунда Растамошкага болгон тарифтер биздикине караганда бир канча эсе жогору. Өкмөт бул тарифти 5 жылдын ичинде акырындап жогорулатууну пландап жатат. Биринчи жогорулатуу 22 сентябрда болду. Биз бир машинанын мисалында Растамошкага канча болорун эсептеп чыктык. Мисалы, Бишкек шаарында өтө популярдуу болуп жаткан 2003 жылы чыккан Toyota East маркасын алалы. Кыймылдаткычынын көлөмү 1.3 болгондуктан Растамошка ставкасы 22 сентябрга чейин 30 цент болуп $390 кетчү. 22 сентябрдан баштап ставка 10 центке жогорулады. Азыр бул төлөмдөр $520 түзөт. Жаңы жылдан баштап ушул эле автоунаанын Растамошкасы $1170 түзөт. 1 январь 2019 жылы ушул эле көлөмдөгү автоунаага жана чыккан жылы 7 жылдан көбүрөөк болсо $3770 төлөмдөрдү төлөөгө абзел болот. Эң арзан ставка 2019 жылы 5 жылдык автоунаалар үчүн болот. Ушундай эле көлөмдөгү автоунаалар $3575 төлөмдөр болот. Унааларды бажы процедуралардан өткөрүү же Растамошканын баасы өсүшү албетте автоунаанын чыккан жылына байланыштуу болот. Биринчи жагынан бензин, экинчи жагынан унаалардын баасы өсүшү албетте жагымсыз көрүнүш. Бирок булардан дагы жагымдуу позитивдүү жагдайды байкасак болот. Бул эми Кыргызстанда көбүрөөк жаңы, экономдуу жана коопсуз автомобилдер көбөйөт деген жагдай. Бирок мунун баары эле кыргызстандыктардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болору дагы айтпасам деле белгилүү.